Assalamu alaikum. Suzак район багмандары, саламатсыздарбы? Силер менен Багдават семинарына жолугушканыбызга, семинарында жолугушканыбызга аябай кубанычтабыз, туугандар. Ошол былтыры келгендер барбы араңарда? Экөө эле экен, жаңылар. Былтыркылар барды бак кылып, алхамдулилля, аракеттерин жасап атышат. Былтыркылардын бардыгы эмеге келбеген себеби көбү ошо онлайн сабак алып атышат. Бардыңыздарды ошол Борбор Азия багбандар биримдиги деген группабыз бар, ошол жака чакырам. Кириңиздер Телеграмда. Ал жерде 18 000 багбан бар, ошолор менен акырын маслихатташып, ошол жерде көп биздин агрономдорубуз силерге кеңеш берип турат. Мына мен атым Абдулла, фамилиям Ташиев. Biz ошол 2015-тен бери ошол Кыргызстанда дагы, ошол Өзбекстандагы да эле, Тажикстандагы да эле, мына ошол Туркия мамлекетиндеги эле бизде да багбанчылык өнүксүн деп аракет жасап жүрөбүз. Алхамдулилля, шүгүр биз баштаганда 20 000 көчөт араң сатылат эле. Ошо интенсивный садоводствого келген, ошол маалда Турциядан келбейт эле, Польшадан келчү эле. Ошол 20 000 көчөт араң сатылат эле. Бирок баалары аябай кымбат эле, ошол кезде $10, $8 сатылат эле. Анан бери алхамдулилля ошол биздин ушу кыйкырып баг отургуз деп атып, мына миллиондон ашыптыр уже көчөттүн саны. 1 миллиондон ашып, жыл сайын көчөт сатылат экен. Жылдан жылга ошол Өзбекстандан, анан Кыргызстандан, анан Тажикстандан кирип аткан баягы эски классикалык баягы аты заты жок, анан кийин бир дагы ушундай сертификаты жок көчөттөр жылдан жылга азайып баратат да. Мурда биз 20 000 сатып аткан кезде алар 10 миллион сатчу эле. Азыр биз 1 миллион сатып атабыз, алар дагы эми 1 миллионго түштү да. 9 миллион көчөт кыскарттык да аларда. Бул деген Кыргызстандын бюджетине эң эле аз дегенде бир 450 миллион сом биз киреше алып келдик да. Өзүбүздүн ушул дават менен. Алхамдулилля, шүгүр жакшы болуп атат, дават, элдин бардыгы колдоп атат, элдин бардыгын эле жасай турган иши ушул болуп калды да. Багбанчылыктан башка эч нерсе деле калбады да Кыргызстанда. Кен казайын десең, кендердин бардыгы занят. Бир жерге барып кес курайын десең, бардыгыбызга дарыя жетпейт. Эми бул болсо багбанчылык болсо жөнөкөй иш экен да. Эми бул жөнөкөй иш болгону менен бунун дагы өзүнө жараша акыр-чикири аябай көп да. Муну зыянкечи менен күрөшүш керек, илдеттери менен күрөшүш керек бунун. Буга деген соответственный уход бериш керек. Буну деген буташ керек, жашнаа кылып, соонун кылып бутап, мөмөгө кирип аткан бутактарын таныш керек. Бар жокту бунун дагы илимин алыш керек. Мына ушунун илимин силерге жайылтуу боюнча асын эле, азы деген жерин асын эле биз үйрөтүп жүрөбүз, калгандарын бардыгын өзүңүздөр окуп билип атасыздар. Ушул көчөттү кармагандан баштап уже ушул алым болуп каласың да. Акырын көчөт өзү сага ошондой условияны коет. Мени кара дейт, мага суу кой дейт, мага азык бер дейт, ошентип өзүңөр үйрөнүп кетесиздер. Калганын билбегениңерди мына ушул Борбор Азия багбандар биримдигинин жигиттери силерге полный консультация берет. Жакында биздин балдарыбыз ошол Турцияда окуп аткан балдарыбыз дагы окууну бүтүп келип калат, анда болсо мындан дагы жеңил болуп калат да. Азыр Кыргызстан боюнча азыр туугандар сортторду биз чектегенбиз, былтыры дагы келип айтып кеткенбиз. Анан туугандар ушул сорттор боюнча кичине маалымат алып алсаңыздар. Мына алма боюнча айтып кете турган болсок, суук жактарга ушул деңиз деңгээли 1400, 1500, 1300 деңиз деңгээлинен жогору жактарга туугандар биз кышка жей турган, кышындасы сактап жей турган алма отургузабыз. Ага Red Chief кирет, Golden Delicious, Granny Smith, анан Rose Glow деген. Ушул 4 алма. Ушуну бекем кармаңыздар. Кыргызстан боюнча сорттор аныкталды, и башка сорт отургузбайбыз туугандар. Мына Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith и Rose Glow деген алма. Ушул 1300дөн жогору жакка отургузабыз. 1700 метр, 500 метр, 600, 800, 900 метр ысык жерлерге биз деген Галабал деген алманы отургузабыз.
Анан кийин ошол Golden Deliciou'стен эрте бышатырганы бар. Ginger Gold деген. Ошол 2 алманы отургузабыз. Ошондо мына июлдун 1-июлда ошол Сузактын анан мына ошол Нокендин шартында Шамалсай ушул зонада 1-июлда пышат. Ginger Gold деген. Аппак алма болот. Аябай дамдуу болот. Ооба, Ginger Gold деген алма. Анан узакка сакталат. Буну холодильникке дагы сактаса болот да. Эгерде кокустан көбөйүп кетип өтпөй кала турган болсо, холодильникке сала коебуз. Онун эч эмеси жок. Тура берет. Шагындагы тура берет. Шагында дагы бышып тура берет, жакшына болот. Анан экинчи алма кып-кызыл болот. Ал деген Галавал деген алма. Ошол летний алма. Ошол июлдун 15-inde бышат. Базарда алма жок, малда бышат дагы. Элдин бардыгы ушуга аракет кылат. Ушул сортторду эккиле. Анан кийин мына ушул Сузакты, Нокен, мына Шамалды сайда Приция деген өрүк эгиш керек. Приция деген өрүк 15 февралда бышат. Ошол сууктан эле акыркы баягы карлардан гүлдөгөн маалда сууктан алып калсаңыздар, Приция өрүк 15 февралда бышат. Күнөскананын ичине кылса болот, бирок баягы болгону 1 сааттык үшүк бар го. 1 сааттык эрте мененки үшүк бар го. Болсо 2 жолу болот, болсо 1 эле жолу болот да. Ошодон эле алып калсаңыздар, ошо гүлдөгөн маалда. Болду, силердики да ал үчүн эмне кылыш керек? Мисалы үчүн 50 түп отургуза турган болсоңуздар, 5 сотик жерге. Мына ошол жерге аны деген мындай бир өзү специальный жукарак мындай клёнкалар бар, арзан. Бирок баягындай эмеси мындай кеткен да. Ошодон алып келип туруп эле ошонун үстүнө жаба койгула. Үстүнө жаба коюп туруп эле ар биринин түбүнө бирден шам жагып койсоңуздар болду. Ол силердики да. Бышат мына ошол алабуканын наркы бетинде эле ушундай Прицияны отургузуп туруп 1 килограмм $4 сатып атышат. 1 килограммына $4 кардар бар да. Мына аз жерге көп түшүм, ошол жерден көп киреше алам деген адамдар ушуга аракет кылышыңар керек да силер. Приция, Рубиста, Магадар деген өрүктөр бар да. Көчөт бардык көчөттөр, турецкий көчөттөр бардыгы $4 бизде. Жаңгагы дагы бадамы, гилези, алмазы, сливасы, өрүгү бардыгы $4 туугандар. Биздин шартка аябай туура келет. Эрте бышар. Мына ушул Лейлектен баштап туруп, мына таш көмүргө чейин отургузса боло берет. Лейлектен баштап таш көмүргө чейин. Sözümüzü karardı zaten. O Türevski göçöktü. Bizde buna 5 yıl burada şu Türevski sanatlarda otururuz kalır. Bizde 5 yıl gelişimleri, 5 yılda ben öyle öğrettim. Oşular bunlar diyorlar tarafa. Sonra tüyüden çıkar, üstü buraya. Ооба. Туугандар, биз отургузганда ошондо şu örüklerini ayıp oturuz. Ошондо отургузуп баштаганда биз айтканбыз, Чандлер деген отургузбагыла. Мына көлдө дагы алып келип отургузушкан. Гөлдө дагы куттум ушундай история. Үстүнө суу уруп кетет дагы, мына быйылкы шактарын уруп кетет дагы, кайра баягында Павлонияга окшоп шалт этип эле түшүп калып атат да. Чандлер бизге болбойт. Кыргызстанга мен дагы айтып атам, Чандлер деген сорт Кыргызстанга болбойт. Кыргызстанга Фронер деген, Фрунетте, Фрункетте деген зимний сорттор бар. Кышты көтөрө турган. Анан кийин мен дегеле айтат элем, жаңгак боюнча айта турган болсо, туугандар, жаңгактын карлиги болбойт. Жаңгактын карлиги эч качан болбойт. 8-ге 4 отургузулат дагы жаңгак. Кайра ошо 20 жылдан кийин баягы 4 отургузган жеринен ортосунан бирден алып таштайт дагы, кайра 8-ге 8 болуп калат. Бул баары өсүп кете берет. Анан көрөктү мына ушул өзүбүздүн Жалал Абадта ореховодство деген институт ореховодство бар, ошолордун идеал деген сорту бар. Зимага дагы жакшы түшөт, мына ушуну отургузгула. Берки эме боюнча, өрүк боюнча сурасаңыз айтып кетем туугандар, өрүктүн бир эле жери бар, эрте гүлдөйт дагы, анан үшүк уруп коет. Үшүк уруп койгондо биз чоң высокорослый өрүктөрдү жаба албайбыз. Ага биздин кудуретибиз да жетпейт. Ага деген көп деген средства керек да. Бул болсо өрүктү эгерде арасына машина киргизбей турган болсок, өрүктү 3-кө 3 отургузуп алып эле, 3-кө 3 отургузуп алып эле, 15 сотикке 50 штукту. Мына ошонун үстүн жаап алып эле, неме менен, бир
приспособление жасап тұрып, мына ошол жерден дайыма түшүм алып турсак болот да. Бул эми жери аз адамдарга. Жери кимде аз боло турган болсо, ушудан пайдалансаңыздар болот туугандар. Анан шабдалы туугандар, шабдалылар бар, эрте быша турган шабдалылар бар, ушул июндун 1-5-леринде быша турган шабдалылар бар. Ак шабдалы бар, сары шабдалы бар, кызыл шабдалы бар. Анан кийин нектариндер бар. Нектарин деген жыңалат шабдалы бардык түрүнөн бар. Шабдалыга ограничение жок. Шабдалы хоть 100 сорт болсо дагы, 1000 сорт болсо дагы шабдалы отургуза берсек боло берет. Эч кандай бизге эч кандай зыяны болбойт туугандар. Шабдалынын түрү менен отургузсаңыздар боло берет. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жақсыңар? Ассаламу алейкум. Oturun жолуш менен. Жақсы. Жақсы. Келиштүү бар эле. Дыйкандар. Катышып коелу. Жийиңизди. Рахмат. Көрүп коелу. Саламатсыздар, урматтуу дыйкандар, жетекчилер. Бул жерде дагы бүт айыл өкмөттөрүнүн дыйкандарына чакырылган. Бүгүнкү жаз жарыш болуп атат. Ошого сиздерге маалымат берүү үчүн атай сакаларыбыз департаментке келди. Сизде маалымат бар да бул боюнча, ал дыйкандарга кагаздарды бергенсиз. Регистрация кылдырылбады ким? Регистрация болуп атат. Мен сиздин сөзүңүздү да бөлүп койдумчу. Улант элес. Бул дагы маалымат берип сиздер. Анан ушул шабдалы боюнча айтып кетсек, шабдалынын аябай сорттору көп. Мына ошо Багдөлөт деген фирма ачылып, ушулар Турциядан 2019-жылдан бери көчөт алып келип атышат. Мына Кыргызстан боюнча булардан көчөт алып, отургузушуп, ийгиликке жетишип атышат да. Мына ыргалдуу багбанчылыктын, берки багбанчылыктан айырмасы эмне? Бирдей эле, окшош эле. Крипсондун высокорослый бар, среднерослый бар, и карлиги дагы бар да. Жанатандын дагы бийиги бар, ортосу бар, кичинеси бар да. Бирдей эле, мөмөсү бирдей. Болгону эле ушул нехитрый приспособление менен тамырды бууп коет дагы, ошол жерден же жарым өстүрөт, же толук өстүрөт, же болсо вообще өстүрбөй коет да. Карлик, полукарлик и высокорослый. Высокорослыйдан мисалы үчүн 1 гектарга 350 максимум алма бата турган болсо, полукарликтен 1200 алма батат. Карликтен болсо 4400 батат. Өзү карлик бакка эч нерсе жетпейт. Карлик бактын кесиши да оңой, обслуживаниясы да оңой, алмасын терип алыш бар жок оңой да, бирок ол деген кымбат проект да. Бул биздин обыденный адамга чөнтөгүнө оор келет. Ол деген 35-40 миң доллардын тегерегинде бүтө турган проект да. Полукарлик болсо, бул эмне? Тоскону 2 миң доллар, капельнисине 3 миң доллар, көчөтүнө 5 миң доллар. Мына ушуну менен 10 миң доллар менен силерде полукарлик бир бак болот. Ошол полукарлик бактын алмасы, мисалы үчүн, күчүнө ушундай киргенде, мисалы 2006-жылкы алмадан отургузулган. Жераминди деген алмадан 5 коробка же 4 коробка алма алып атышат да. Бул 100 килограммдан ашык алма алып турасыздар силер. Бул деген 1200 көчөттү жакшы багып, астындагы, үстүндагы жакшына карап багып ала турган болсоңуздар, жок эле дегенде 100 тоннадан түшүм да. 100 тонна түшүмдү мына өз убагына келгенде 30 центтен сатып берсеңер дагы, бул деген 30 миң доллар акча болуп калат. Мына ошон үчүн туугандар ыргалдуу багбанчылыкка өтүңүздөр. Мына мисалга силер ыргалдуу багбанчылык менен силер ишке кириштиңер. 350 сомго көчөт сатып алдыңыздар дагы, мен болсо 150 сом менен баштадым. Биринчи эле чүй дегенде эле меники ушул 50 сомдук дары жейт да, бир жылда. Бир алмам 50 сомдук, 5 жолу дарылайм. Щитовкасы счет, анысы счет, бунусы счет дарылай беремин. Сиздин көчөтүңүзгө астына эмне 2 килограмм биогумус берип койдуңуз, ошо менен кармап турасыз. Көчөтүңүз, мисалы үчүн, сизде иммунитет бар көчөтүңүздө. Паршага, щитовкага, да башка эмелерге иммунитет бар да, анан кийин бул деген мощный насос, баягы тамыры жакшы иштеген үчүн жалбырактары жоон болот дагы, зеленкасын курт өзү жеп бүтө албайт да, баары бир сезондо алып бүтө албайт аны. Баары жап-жашыл болуп тура берет, алмага дагы ончо зыяны тийбейт. Экинчи жылы дагы 50 сомдук дарыладым, меники 250 сомго түштү. Силер болсо уже экинчи жылы
4-төн 5-тен алма алдыңар дагы өзүңөр жеп көрдүңөр. Туугандарга жедирип көрдүңөр. А меники болсо годой эле дагы эле турат да. 3-жылы дагы дарыладым. Уже меники 300 сомго чыкты. А силер болсо 3-жылы бир челектен алма алып койсуңар. 45 штуктан алма берет да. Уже 3-жылы. Силер уже ашыкчасын 5 алманы өзүңөр жедиңер, 40-ын саттыңар да. 40-ы мисалы үчүн эң эле аз дегенде 200 граммдан болгондо дагы 8 кило 10 кило алма саттыңыздар. Ар бир түбүнө. Бул деген 1 гектар бактан 10 тонна алма саттыңар. Алма биздин алма мына берки алмалары караганда мындай 60 сомдон 65 сомдон 70 сомдон кетет да. Постоянно спросу бар. Себеби дегенде биз межсезонияны карап туруп иш беребиз да силерге. Силер мисалы үчүн келип эле мен мына зимний алманы отургузайын дедим эле сузакка десеңиз биз сизге бербейбиз аны. Ака бул сузакта болбой калат. Муну деген пышкан маалда бир мыкшысаңыз аталасы чыйып кетет. Бунун товарный вид болбойт бул. А эмнеге? Ака бул жерге галавал эгиңиз. Мына галавалды же жинжир голд эгиңиз. Мынанда пышат, алма жок болот. Бар жок жерде алма жок болгондо сиздики пышат, сиз мындай сатасыз деп сизге беребиз. А мына мен 4-жылга келдим. Меники дагы 350 сомго чыкты. А түшүм алдым болуптур. 7 жыл өттү. Силер уже 7 жылда багыңарды актап анан 2 жолу уже түшүм алып туруп уже сатып бердиңер. 30-40 тоннадан түшүм сатып бердиңер. Силер деген довольный жүрөсүңөр. Машина алдыңар, башка жагыңарды оңдодуңар, той кылдыңар. А мен болсо уже мен алмам 8-жылда алма берет, 2-те 3-те алма берет. 9-жылы 10-та берет, 20. А бирок ошо алманы мен каяка барып сатамын? Дүйнө жүзү Pepsi, Cola, Fanta сурап атса мен Шоро, Атала, анан Максым менен кирип барам бул базарга. Айтам, мына Максымды алып койчу деп. Эч ким тааныбайт о Максымды. Мисалы үчүн казактар ичиши мүмкүн, өзбектер ичиши мүмкүн Атала, Максымды. А оны мен американецтерге, оны орустарга кандай предлагать этем? Ичип көрүп чөзө кислятина деп. Түшүнбөйт, билбейт. Ошон үчүн мен силерден суранамын, туугандар, дүйнө жүзүн карап иш кылгыла. Дүйнө жүзүн карап туруп, ошактагы кете турган сортторду гана отургузгула. А өзүбүздүн жегени майды өзүбүзгө жасай берели. Өзүбүзгө жегени огороддун мына үйдүн жанына эгип ала берели. Каалаганыбыз, атабыздан калган алма тура берсин, энебизден калган өрүгам тура берсин, бар жогу тура берсин. А бирок коммерческий түшүмгө именно ушундай сортторду выбирать этиш керек. Азыр мына жаз келди, силердин өрүгүңөр турат. Жазда бышат өрүгүңөр бардык жерде өрүк бышып туруп, өрүктүн баасы 12 сом, 13 сом, 15 сом, 20 сом болгондо бышат да силердин өрүгүңөр. Анан оны кимге сатабыз? А биз Сибир эмеспиз го туруу, биздин өрүгүбүз обязательно августта пышыш үчүн. А биз деген күнөөстүү жердебиз биз. Бул күндү пайдаланыш керек. Бундай күн казактарда жок. Бундай күндөр Россияда жок. Мына биздин базарыбызды Монголия сурап атат азыр. Канча болсо, эмне болсо бизге бергиле деп атат. А биз силерге ошол эле учурда биз силерге каалаганыңарча эт берейли деп атат да. Бул мындай алмаштырып деле келип окат кыла берсек болот. Азыр 2 күндөн бери, 3 күндөн бери катуу переговор болуп атат. Кудайым буйруп насип этсе ушул эмеден ушул Жалал Абад облусунда товардын бардыгы ушул Жалал Абад облусунда экен да. Кайнолусу деле, жаңгагы деле, мистеси деле, бадамы деле ушул жерден чыгып атат да. Мен Жалал Абадтан болом, Абдулла Тазиевич. Менде 4 тонна мисте бар, менде 2 тонна мисте бар, менде мынанча кайнолу бар, менде мынанча жаңгак бар, менде мынанча бар. А бирок биз ала турганыбыз бир машинеден эле алабыз дагы, а бул жакта эбегейсиз товар калып кетип атат да. Мына ушул эбегейсиз калып кеткен товарды мына ушул Жалал Абад облусунун губернатору өзү сунуштап айыл чарба министрлигине. Бул жерден баягындай машинелерге жүктөп барып туруп, площадьта бир жума ушул слива, кайнолунун бардык кактарынын түрлөрүн, жаңгактын түрлөрүн, мейизди, мистени сата турган бир апталык, 2 апталык ярмарка кыла турган болсок, ошону топтогон адамдар сатат дагы өзүнүн акчасын чыгартып, кийинки жылга уже эмне булар заготовка кылат да. А базарга барсаңыздар, мына жаңгактын баасы булар 85тен берип атат бизге жаңгакты. А базарда 150 сом экен, 160 сом, 200 сом экен Оштун базарында, Бишкектин базарында. Мына ошон үчүн бардыңыздарды айтам, туугандарым, силер отургузгула, бирок туура отургузгула. Кандай сорт керек болсо, консультация алгыла. Бир нерсени кармаардан мурун, бир көчөттү кармаардан мурун бизге обращаться эткиле. Абдулла, эмне отургузайлы ушул чөлкөмгө, эмне кыла? Жериңердин анализин алабыз, суунун анализин алабыз. Мына ушул силерге кандай көчөт түшө турганын айтып туруп, ошону отургуздуруп, анан сатканы да жардам беребиз да. Бул жөн эле мындай эле келип эле көчөт сатып же бир өзүбүздүн дары дармекти сатып кетип калыш эмес. Именно Кыргыз Республикасында дагы бул постоянный ушул түшүп
Bizde üzgültüksüz daima bolup turuş керек да. Men Türkiye'de жүрüp keldim. Türkiye'de almanın kilesi 20 so'm, 25 so'm, 30 so'm ekan. Men mindegen almalarım. Eng qimmat bozorda. Tizilip ele turat. Qalashiңcha mandarin 25 so'm mandarin. Apelsindir bar jo'q